1996 жылдан бери Чаткала районунун Шакафтар шаарчасына мугалим болуп эмгектенген Зинат Абдыкалыкова агартуучулардын көйгөйүн, педагогикалык түйшүктүн ысык суугун жакындан билет. Борбордун Ал Тургай райондун өзүнөн алыс жайгашкан бул аймакта көйгөйлөр арбын. Өзгөчө шарты катаал тоолуу региондо кыйынчылыктарга карабай иштешкени менен маянанын аздыгы, билинбеген көйгөйлөр бар дейт. Мисалы мен өзүм районумду айтсам, өзүм мектебимди айтсам, орус класстарга китептер жетишпейт да. Эми аракет кылып атабыз толуктаганы. Эми да бар да эми ошо проблемалар. Интернет боюнча, подключение к интернету, ошол боюнча да жардам керек бизерге, алыс райондорго. Мектепте эми ушунча аракет кылып неме кылышат, бирок аларга деле да поддержка кылыш керек да эми. Айлык боюнча деле башка тараптан деле. Бирок 10-12 жыл мурунку окуучулар менен азыркы жаштардын билимге болгон көз карашын, аракетин салыштырууга мүмкүн эместиги да белгилүү. Заман талабына ылайык учурда окуучулар интернет азгыргын арбалып, окууга болгон аракети солгун. Жаштарды тарбиялоодо, билим алууга үгүттөөнүндө түйшүгү күч. Балдар көбүнчө азыр сабакка көңүл бурбай калышты. Эмнеден да интернет пайда болуп ошо менен алаксып кетип атышат да. Окууга умтулган баланын саны азайып кетип атат да бизде. Ошо тарбия жактан деле ата-эне көбүрөөк ушу тарбия көңүл буруш керек. Бишкек шаарында КМШ өлкөлөрүнүн мугалимдеринин башын бириктирген 5-съезде 6 өлкөдөн жалпысынан 400гө чукул агартуучу тажрыйба алмашуу, тармактын көйгөйлүү орчундуу маселелерин чогуу чаран талкуулоо үчүн чогулушту. Юрий Корсик Белоруссиядан келген делегат, ал Кыргызстанга алгачкы ирет келип, өлкөнүн кооздугуна, элибиздин маданияты менен меймандостугуна суктанып жатканын айтат. Өзү менен 20 мугалим келгендиктен, бири мектепте, экинчиси кесиптик орто окуу жайда, ушул сыяктуу билим берүү тармактарында эмгектенерин билдирди. Айтымында билим берүү тармагына дээрлик чечилбеген көйгөйлөр окшош, бирок адам баласы өмүр бою билим алса да, аздык калганы менен тармактын жетишпестиктерин чечүү керектигин ойдо. Сиздер билесиздер, адам баласынын иштөөсү үчүн өмүр бою билим керек. Билимдин аягы чексиз. Биз билбеген жактар көп. Андыктан акыркы чегине жетип билим алып бүткөн эч ким жок болушу керек. Заман агымына ылайык жаштар деле өмүр бою билим алуу керектигин түшүнүп калды. Күн сайын жаңы ачылыштар көп. Компьютердик технологиянын заманында талапка ылайык билим алуу актуалдуу деп ойлойм. КМШ өлкөлөрүнүн мугалимдеринин жана билим берүү кызматкерлеринин жыйынына катышкан өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков да баарына жана өмүр бою билим берүү азыркы дүйнө үчүн эң маанилүү милдет экендигине токтолуп, ошондой эле келечек үчүн жоопкерчиликтүү жаштарды тарбиялоо, алардын көз карашын туура калыптандыруу зарылдыгын белгиледи. Мы в Кыргызстане также ищем пути реформирования образования. Азыркы кезде турмушубуздун бардык чөйрөлөрүнө улам терең кирип келаткан коммуникациялар аркылуу биздин коомдорго жат баалуулуктар таңууланып жаткан учурда өзгөчө актуалдуу мааниге ээ. Көп улуттуу Кыргызстанда билим берүү аркылуу ар кыл маданияттардын, тилдердин, этникалык жана диний коомчулуктардын гармониялуу интеграциясы ишке ашууда. Ошону менен катар жарандык интеграциялануунун тили катары Кыргызстандын бардык жарандарынын мамлекеттик тилди билишин мамлекеттик маанидеги милдет деп эсептейбиз. Биз КМШ аймагындагы өлкөлөр азыркы окуучулар мектептен кийинки турмушунда пайдасы тийгидей билим алышын камсыз кылышыбыз керек. Коомдо кандай билим ар дайым керектүү болуп турат деген маселе эң негизги суроо болуп турат. Бардыгына жана өмүр бою билим берүү бул азыркы дүйнө үчүн эң маанилүү милдет. Новую стратегию образования Кыргызстана. Съездин жүрүшүндө ар бир өлкөдөн келген билим берүү тармагынын өкүлдөрү өз билим берүү системаларындагы реформалар жөнүндө маалымат менен бөлүшүп, баяндамалар жасашты. Ошондой эле иш-чарада агартуу тармагында үзүрлүү эмгектенген мугалимдер көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин билим берүүсүнүн мыктысы, төш белгилери менен сыйланышты. Эртең жыйынга келген агартуучулар топторго бөлүнүшүп, атайын пландын алкагында иш алып барышмакчы. Шакир Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, НТВ.